Past simple. Past simple. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыз past simple белгисиз өткөн чак. Белгисиз өткөн чак. Негизи өткөн чакты алабыз да. Мисалы үчүн бул белгисиз өткөн чактын жай түрү туура этиштердин негизине ийди мүчөсүн жалгоо менен түзүлөт. Ал эми туура эмес этиштер ар түрдүү жолдор менен түзүлөт. Мына бул жерде туура эмес этиштер турат. Мисалы үчүн бул учурдагы болсо өткөндөгү. Мисалы үчүн break, broke деп жазылып турат. Мынакей break. Break, broke. Демек, бул broke өткөн чак экен да. Мисалы үчүн мындай алсак, work деген, to work, work деген этишти алсак, work, иштөө, work. Ушунун өткөн чагы worked болот. Worked. Ийди мүчөсү жалганды туура этишке. I work in a travel agency now. Agency now. Demek azır travel agency now. Before I worked in a shop. Demek bu жерде өткөн чак ийди мүчөсү менен жалганды. Мынакей мурун дүкөндө иштеген экен. To play деген, to play. Өткөн чакта played. Demek iyiydi müçösü жалганды. He played football. He played football yesterday. Geçe al futbol oynagan. Bu жердеги сүйлөмдү да карасаңар, when I was a baby, I played with my ball. Мен кичинекей бала кезимде өзүмдүн тобум менен ойногом деп, мынакей бул жерде ийди мүчөсү жалганып атат. When I was a baby, I played with my ball. Жолбосо live деген сөздү алсак, I lived in Bishkek when I was a child. Эми суроолуу жана таңгыч түрү бардык этиштер үчүн туду жардамчы этишинин өткөн чактагы түрү диттин жардамы менен түзүлөт. Мисалы үчүн мындай деп атпайбыз, to do, ушунун өткөн чактагы жардамчы этишинин өткөн чактагы түрү мынакей did. Ушул did менен суроо беребиз. Мисалы үчүн did you work in the garden yesterday? In the garden yesterday. Did you work in the garden yesterday? So, did you play? Did you play football? Did you play football yesterday? Geçe futbol oynadın bile. Oynadın bile. Өткөн чакта. Таңгыч түргө not
жардамчы жана негизги этиштин ортосуна коюлат. Ушу not жардамчы жана негизги этиштин ортосуна коюлат. Мисалы үчүн I did not play. I did not play basketball. I did not play basketball last week. Demek өткөн жумада мен баскетбол ойногон жокмун. Эгерде кыскартып айтсак, I didn't play basketball last week. Улан didn't go to school on Friday. Демек туура эмес этиштерге өткөн чагына ийди жалганбайт экен. Мына бул туура эмес этиштер, муну биз жатка билип алышыбыз керек. Буларга ийди мүчөсү жалганбайт. Мисалы үчүн write, wrote, see, saw, go, went. Мисалы үчүн Mozart wrote more than 600 pieces of music. Мына Моцарт отурат, Моцарт. Mozart wrote more than 600 pieces of music. Demek bu ötkön çakta of music. I saw them in town a few days ago. I saw. I went here. What is this? This is a cinema. No, cinema. This is a cinema. And I went to the cinema last week. Өткөн жумада мен кинотеатрга бардым. He is angry. He is in this picture. In this picture, he is angry. He is angry. Oh, not he. He was angry. He өткөн чакта was болот. He was angry. He was angry because they were late. They were late. He was angry because they were late. Анын ачуусу келди, себеби алар кечикти. Өткөн чакта болуп атат. Демек, to be этишинин өткөн чагы was'га өтөт экен. Was, he was angry. Because they were. Бул to be этишинде. Ал эми бул жерде болсо туура этишке мисалы үчүн laugh болсо ийди мүчөсү жалганганын көргөзүп атат. Laughed, smiled. Демек туура этиштер кандай колдонулат? Туура этиштерге ийди мүчөсүн жалгайт экенбиз. Туура эмес этиштерге ийди мүчөсү жалганбайт. Аны жаттап алышыбыз керек. Экинчи форманы алабыз өткөн чакты. Анан ошону менен алып сүйлөсөк болот экен да. Мисалы үчүн мынакей могу жерде go болсо go, went, gone. Мынакей went. Wrote. Мына булардын баары тең туура эмес этиштер.
суроо бергенде дит жардамчы этиштин жардамы менен берилет экен.